Саламатсыздарбы? Бул сабактан 3D презентацияны даярдоону үйрөнүсүздөр. 3D презентацияны кантип даярдайбыз? Жөнөкөй презентацияга караганда кыймылдуу эффекттер менен берилген презентация бир топ эле жагымдуу жана эффективдүү болот. 3D презентацияны даярдоо үчүн Google Chrome'га киребиз жана адрестик жолчого Render Forest деп жазабыз. Латын тамгалары менен Render Forest деп жазып, сайттын официалдуу баракчасына киребиз. Бул жерде ачылган официалдуу баракчасы Render Forest программа для создания видео анимации дегенге киребиз. Жана ошондой эле биз иштөөнү баштайбыз. Баштоо үчүн бул жерден начать дегенди басабыз. Начать биз бул жерден логотип, веб-сайт, макет даярдасак болот. Биз видео даярдайбыз. Ал үчүн бул жердеги видео дегенди тандайбыз. Албетте ачкандан кийин бизде мындай түрлөрүн сунуштайт. Биз биринчиде турган 3D дегенди тандайбыз. Бул жерде 1000ден ашык сцена даяр. Ачабыз. Бир аз төмөнгө түшөбүз, дагы создать сейчас дегенди басабыз. Бул жерден профессионалсызбы дейт, жок деп айтып атам. Бул жерде эң 3 терезе бар. Биринчиси сцена кошуп 3D презентация бул жерден жүктөп алса болот. Эң оңой бул үчүнчүдө турган өзүңүздүн сценарийди киргизсеңиз болот. Үчүнчүнү тандап создать басам. Эми бул жерде биз өзүбүздүн текстибизди жазыш керек. Эскерте кетүүчү жагдай, бул Render Forest'те кыргызча ө тамгаларын окубайт. Ошондуктан ө менен жазууңузду сунуштайм. Мен даяр Word'тон эле жазылган кичинекей текстти көчүрүп келейин. Бул жерге коем. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, ар бир сүйлөм бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө чекит белгисин коюш керек. Ушул мисалы үчүн мына бир сүйлөм, бир слайд болуп эсептелет. Текст жазып алгандан кийин бул жерден генерацияны баштайбыз. Мына бизде 10 сцена, 10 барак 10 слайд болот деп эскертүү берип атат. Эгер кааласаңыз ушул жерден өчүрүп салсаңыз болот, эгер сизге макул келсе генерировать. Дагы бир айта турган, бул Render Forest акысыз контентти 3 минуталык видеого чейин уруксат берет. Адаштым, 2 минуталык экен. Мына бизде жаз мезгили деген жерде бизге мондай конференция өтүп аткан сүрөттү коюп коюптур. Себеби бул орусча тексттерди жакшы түшүнөт. Эми бизге могу фондо, башкача айтканда, видеону слайдты 3D сүрөттө алмаштыруу үчүн ушул слайдты тандайбыз. Жана слайдтын төмөн жагында 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басканда бул жерде заменить деп чыгат экинчиде. Басабыз. Бул Render Forest'те могу жерде 30га жакын бир нече анимациянын тематикалык анимациялары сунуштайт. Бизде жаз келди деген, биз погода и инфраструктура дегенден алсак болот. Жаз келди деген темага ылайыкташтырып, биз бул жерден жаз келди. Но күндү алайлы. И бул жактан заменить дегенди басабыз. Мынакей жаз мезгили дегенди алмашты. Андан кийин экинчи слайдка өтөбүз. Жаз келди. Экөө окшош эле болуп калыптыр. Муну өчүрүп койсок дагы болот. Ал үчүн слайдты басып, төмөн жакта корзинанын сүрөтүн басып коебуз. Кийинки слайдыбыз. Карлар эрип, күн жылый баштады дейт. Заменить этебиз. Ошентип ар бирин заменить этип чыгабыз. Бул бир аз убакыт алат. Экинчини алмаштырдык. Үчүнчүбүз байчечекей гүлдөдү. Заменить. Бул жерден гүлдөр бар бекен.
Логотип, рамка для текста, фоторамки, контакты, еда, напитки, наука, транспорт, офис, недвижимость. Так, Рождество, Новый год. Образованиядан қарап көрелікші. Бұл офисный знактардың кружогы. Вот. Ромашкаға ұқсаш сурет бар екен. Таңдап, ошоны өзгөртүп койсок болот. Бачечекей гүлдөдү, кийинки күн узарып түн кыскарды. Муну мен могу жерден бир жакшы сүрөт көрдүм эле. Сутканын айланышы сыяктуу деп коюп койдум. Азырынча жамгыр жаап баштады. Жамгырдын сүрөтү бар болчу жана погодада ошентип ар бирин алмаштырасыздар. Кичине бир аз убактыңыздарды сарптайсыздар. Күн күркүрөдү, чагылган чартылдады, заменить. Погодада чагылгандын түшкөнү бар эле. Мынакей. Алмаштырдык бул жерде. Бул мезгилде чоң эне бизге жомок окуп берип жатты эле. Заменить семья дегенден карайын. Жамгыр жаап аткан мезгилде үй бүлөсүнө жомок окуп берип аткан чоң эненин образын чагылдырыптыр. Мынаны коелу, чоң энем жомок окуп берип жатты. Кийинкисин коебуз. Мурдакысына кийинкисине өтүш үчүн мына жерде эң төмөн жакта беговая дорожка бар, ошол аркылуу жылдырып аласыздар. Бизге жомок абдан жакты дейт. Бул жакшы эле экен. Андан кийин бул жерде саламатта болгула дейт. Коштошуп аткан сүрөттү коюп коелу. Заменить. Биз ошентип ар бирин өзгөртүп чыккандан кийин бул жакта стиль тандап алсак болот. Стиль биздин фонубуз кандай болот? Свет берсек болот. Бизге кандай болот? Музыка кошсок болот. Айта кетүүчү жагдай, биз акысыз контенттин пайдаланганыбызда Render Forest'ин өзүнүн сайттын өзүнүн музыкаларын гана колдоно алабыз. Башка музыкаларды колдоно албайбыз. Биз ушинтип редакциялап бүткөндөн кийин бул жактан просмотр көрөбүз. Экспорт HD деген бул акылуу. Биз бул жакта бесплатный просмотр дегенди басабыз. Эми биз жана катталган эмеспиз. Катталуу үчүн Google же болбосо Facebook сайт аркылуу катталсак болот. Биз Google аккаунт аркылуу эле катталып коебуз. Google тандайбыз. Жана биздин компьютердеги Google чыгат. Google аккаунттар чыгат. Ошо Google аккаунт аркылуу катталабыз. Google аккаунтты тандап койсо, эгерде меникине окшош бир нече аккаунтуңуз болсо, бирөөсүн тандайсыз, бир эле аккаунтуңуз болсо, ошол бир эле аккаунт аркылуу тандап катталып койсоңуз болот. Биздин видео обработка иштелүүдө кичине убакытты алат. Обработка болгончо жакты бирге күтө турабыз. Биздин видео даяр болгончо күтүп туруңуз дейт.
ушул жерде мына экспортко баратат. Экспорт 100% болгондо видеобуз экспорттолуп даяр болуп бүтөт. Биздин даярдаган презентация даяр болду. Көрсөк болот бул жерден. Биздин видеобуз даяр болду. Биздин даяр болгон видео ушул Render Forest'тин библиотекасында сакталат, өзүбүздүн сайтта. Ушул биз катталдык да. Катталганыбыз бул жерде турат. Ошондой эле соц тармактар менен бөлүшүү үчүн бул өйдө жакта турган ссылканы бөлүшүп койсок болот, белгилеп, андан кийин мыштын оң жагын басабыз, копировать, андан кийин каалаган соц тармакка ссылкасын коюу аркылуу биз ушул видеобуз менен бөлүшсөк болот.